Кутмандуу күнүңүздөр менен 7 апрелге карата алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. 7 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 инфекциясын жуктургандардын саны 228 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 25, Жалал Абад облусунда 80, Ош облусунда 86, Ош шаарында 20, Баткен облусунда 4, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 3, Чүй облусунда 5. Коронавирус жуктурган дарыгерлердин саны 19 жетти. Коронавирус жуктуруп алган дарыгерлердин саны 19 жетти. 7 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 менен катталган жаңы 12 учурдун арасында 7 киши мед кызматкер. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри бүгүнкү брифингде билдирди. Маалыматка ылайык, жаңы жуктуруп алгандардын 4-өө Ноокат районундагы обсервациядагыларды караган дарыгерлер болгон. Алардын 1-өө врач, 3-өө медайым. Калганы Ош шаардык жугуштуу оорулар ооруканасындагы 2 врач, 1 медайым. Алардын бардыгы тиешелүү дарылануудан өтүп ооруканаларга жайгашты. Жуктуруп алган дарыгерлер бардыгы байланышта болгондор деп билдирди Саламаттыкты сактоо министри Абдикаримов. Учурда Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 228 жетти. Алардын ичинен 42 адам айыгып, 4-өө каза болду. Дагы 23 бейтап коронавирустан айыкты. Кечээ 6 апрелге карата коронавирустан айыгып 23 киши ооруканадан чыгарылды. Учурда 201 адам ооруканада жатат. Алардын 10-унун абалы оор. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Бүгүнкү күндө коронавирус диагнозу менен жаткырылып айыккан жалпы 42 бейтап стационарлардан чыгарылды. Учурда Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 228 жетти.